Араван районуна караштуу Алия Анаров айыл өкмөтүнүн Ачы айылында эки улуттун эли аралаш отурукташкан. Алар улуттар аралык достукту бекем сактап, бири-бири менен достошуп алышкан. Ачы айылынын түптөлгөн күндөн берки басып өткөн жолун Мырза Нарматов жакшы билет. Ал бул айылда туулуп, бала чагы да ушул жерде өткөн. Бала чагы улуу ата мекендик согуш күндөрүнө туура келип, атасы согушка барып кайтпай калган. Ошол күндөн бери Ачы айылында кыргыз өзбек улутундагы эл жанаша жашап, ата мекендик согуш учурундагы оор күндөрдү дагы бирге жеңген. Айыл чарба, дыйканчылык жаатында дагы бири-бирине көмөктөшүп турат. Коңшулар кыз берип, куда сөөк күтүп, ынтымактуу конушту түптөй алышты. Мырза Нарматов айылдашы өзбек улутунун кызы Азодахан Нарматовага үйлөнгөн. Ачыда өзбек, кыргыз аралаш жашайбыз. Мына азыр деле биякта коңшум кыргыз, биякта коңшум өзбек. Baştan uşunday bolup yaşap kelgenmiz. Armiyani bitirip kelgenden keyin, muallimlikte işlep jatkandan keyin, uşul aylыбызdan ele, uşu Azadahan degen kızga, apamdar, avamdar kişi koyup ele, onda nime kılçalım. Armiyani bitirgen, muallimlik kesipti, oşol vakti avtoriteci ayavay küçtü öyle. Muallim kendi oňaýly razı boluşup, özbek kızdı, maga nikele berişken. Ulutuna karabayla alganbız. Negizinen salt sanalar, toylar, jakşılık jamanlık işler, bardığı bir yerde kırgız saltı boyunca bulup. Bular dağı kırgız saltının kadimkidey biz çeligile bilişip biz çeligile atkarışadı. Мырза Нарматов кыргыз тили жана адабиятынан сабак берип, мектепте үзүрлүү эмгектенди. Жубайына кыргыз тилин үйрөтүп, кыргызча түшүнбөй калса адаби сөздөрдүн маанисин айтып үйрөткөм дейт. 56 жыл чогуу түтүн булатып, 3 кыз, 3 уулду тарбиялап өстүрүшкөн. 55-56 жыл турмуш курупбуз. Ушуга чейин үй бүлөдө бир дагы экөөбүз чырдашып, урушуп нетебиз жок. Айрым үй бүлөлөргө окшоп урушуп, мушташып кеткенге чейин болот деген үй бүлөнү казан аяк кагышат дегендей. Бизде ошондой нерсе болбоду. Үйүбүз ынтымактуу, азырга чейин şu бири-бирибизди урмат кылып жашап жатабыз. 6 уул, 6 кыздуу болдук. Onu men yaxşı mugallim bolgan için kanaydır meni tarbiyege alıp, ana şu siyagı menen alıp öttü da menim ana şunga könüp, şu kişinin kanday nimesiga kılıp, yaş ene ekөөbüz aramızda uruş janjal bolgan yok. Bar otamga çıkıp kettim degen oy kılmastım. Ene turmuşta ötetdi balam. Ötkende men nima kılmastım. Biram. Ata-enemge barıp men manday boldum dep kanday bolsun yaşaştı halardım da. Şunday kılıp tarazyny agyrı basat dep turmuşda şunday kılıp alıp ketdik de balam. Tarınıp çıkıp ketmedim. Tamaşalap aytardı. Haması ayallar tarınıp keterken sen birer gün tarınıp ket dep koyardı. Yok. Men tarınbayım, tarınsam bir yolu tarınıp kaytıp kebem berge. Devene tamaşalap aşınday kılam. Aşınday kılıp turmuşta ötközdik balam. Men baktılуу үй бүлөлөрдүн катарындамын десем hiç жаңылышпаймын. Atam til adabiyattan sabak bergen üçün köp nerseni bilet. Köp nerselerdi maga өр түрүндө ham айтып өттү, акыл насаат. Birinci nan japkanımda şu iki jagında ele bir 6 ta nanım kalgan, bütün de düşüp kalgan. Oşunda emele bir uruşkan jok kaynem.
Мырза Нарматов жана Азоодахан Нарматова уул кыздарын турмушка узатып, азыр бардыгынын өз үй бүлөсү бар. 3 уулуна кыргыз келин алып, 3 кызынын бирөөсүн өзбек улутундагы жигитке турмушка узаткан. Азыр неберелерин дагы үйлөп, чебере көрүп, бактылуу каарылыктын доорун сүрүп жатышкан кези. Мен ал кездерде элес эсимде бар, бирок толкомна сармай менен нанды, чоң нанды кармап алып, сармайды батырып алып жеп жүрөтүм көчөлөрдөчү. Эми биз төрөлгөндө эле киндик каныбыз ушул үйдө тамган, ушул жерде жашадык. Эми адашпасам, мен эсимди тааныганда биз бөлүнгөнбүз башка үйгө. Ошол жакта үй салып, ошол жакка көчүп чыкканбыз. Кудайга шүгүр, чоң атам, чоң энем жакшы эле тарбия берген. Мырза Нарматов жаш кезинен чарбачыл келип, багбанчылык жана дыйканчылыкты дагы мыкты өздөштүргөн. Анын чакан багында жашылча жер жемиштер жана мөмөнүн бардык түрүн көрүүгө болот. Бул жерге жүзүм, алма, гиляс, анар, анжир, өрүк жана башка мөмө жемиштер эгилген. Жаз келери менен үй алдында бышыкчылык башталат. Мунун баарын үй бүлөсү үчүн жасаган. Anar bul mömölördün şahken, padişahken. Kayerden biliyoruz onu? Şahtarga manamında baş giyim giydi baş giyim. Bana şu analarga görünüyor, manda kılıp baş giyimini şahtardın ki baş giyiminden kılıp koyanda. Padişahlardın koronasındayken. O şu korona. Şunday. Bu arkanday oğrularga şifa bolot. 4 yıl 5 yıldan ki mömöye giret. Bular endi 10 yıllık anarlar. Bu жерде ысык болгондуктан anar, anjir, аябай жакшы болот bu yerlerde. Şirindigi dagın, tattуулугу dagın жакшы болот, себеби күн жейт да. Kızım жакшы. Ушул кичинекей бакчаларыбыз ушундай. Жегенден ашып, сатып нетип амалабыз ушундай. Каарманыбыз адамдын ден соолугу баарынан кымбат деген пикирде. Бул үчүн өз неберелерине шарт түзүп, бак ичине атайын машыгуучу жай куруп берген. Күн сайын эртең менен бак аралап чуркап, андан соң ушул жайда машыгышат. Неберелерим ушунда айланып жүгүрүшөт. Курук кылып. Чакан бактын ичинде айланып жүрүшөт, саарлап. Айланып жүгүрүшүп, bir 10 айланып жүгүргөндөн кийин келип көнүгүүлөрдү аткарып, анан bardı könüllü atkarıp bütkenden keyin tiyakta meşoğu var. Not var, boks oynaşıp maşıp duruşat da. Baldar sportmenen. Men daha cisap duramın. Kede? Sebebi könüllü cesabasan karagan musküldör, karagan söğüktör kandaydır uyuşkanday yapıqa degen. Könüllülerde atkarıp kol berilüçü, butka berilüçü könüllülerde atkarıp dursan жакшы болот деген. Араван районундагы Алия Анаров айыл өкмөтүнүн Ачы айылындагы 2 улуттан куралган үй бүлөнүн жашоосу көпчүлүккө үлгү. Ал эми Мырза Нарматов улуттар аралык ынтымакты бекемдөөгө, билимдүү балдарды тарбиялоону ар дайым максат кылат.